Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Болотбек уулу Мадияр. Мен бүгүн сиздерге Скөлдө жайгашкан ден соолукту чыңдоочу борбордун долбоору тууралуу айтып берем. Мен бул аймакка барып жеринде таанышып келгем. Ал жерде мурда колдонулган, бирок азыр кароосузга калып кеткен 2 имарат бар экен. Алар узак убакыттан бери пайдаланбай, абалы начарлап кеткен. Биз ошол имаратты толугу менен изилдеп чыгып, так өлчөмдөрүн алдык. Ар бир бөлүгүн карап чыгып, кайсы жерине сактап калууга болот, кайсы жерин жаңылоо керек, ошонун баарын анализ кылдык. Бул этап долбоор үчүн абдан маанилүү болду. Ошонун негизинде биз реконструкция долбоорун иштеп чыктык. Долбоордун негизги идеясы эски имаратты толугу менен бузбай болушунча сактап, аларды заманбап талаптарга ылайык жаңылоо. Бул жерде ден соолукту чыңдоочу борбор түзүү планланууда. Башкача айтканда, адамдар келип эс алып, таза абада убакыт өткөрүп, өзүнүн ден соолугун жакшырта ала турган жай болот. Ошондой эле сырткы көрүнүшү да өзгөртүлүп, кооз жана заманбап дизайн берилди. Мындан тышкары айланасы да көктөндүрүлөт, жашыл аймактар эс алуучу зоналар уюштурулат. Бул болсо келген адамдарга дагы да жагымдуу шарт түзөт. Скөлдүн табигый кооздугу бул долбоордун эң чоң артыкчылыгы болуп эсептелет. Биз дал ошол жаратылыш менен шайкеш келген экологиялык жактан таза заманбап комплекс түзүүнү максат кылдык. Жыйынтыктап айтканда, бул долбоор кароосуз калган имаратты кайра жандандырып, аларды пайдалуу жана кооз эс алуу жайына айландыруу. Бул келечекте туристтерди өзүнө тартып, аймактын өнүгүшүнө да чоң салым кошот деп ишенем.